Бүгүнкү 1 саатың эртеңки 2 саатка тете. Томас Фуллер. Кыргызстанда COVID-19 илетинен bir күн ичинде 6 киши каза болду. Маалыматка караганда каза болгондордун 3-өө Бишкекте, 1-өө Ысык көлдө, 1-өө Жалал Абад облусунда. Дагы 1 киши Баткен облусунда каза болду. Өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1474 кишиге жетти. Bir сутка ичинде COVID-19 илети 258 кишиден лабораториялык жол менен тастыкталды. Март айынан бери коронавирус 40.177 кишиден расмий аныкталды. Анын 32.229-у айыгып чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 9 августта Чүй облусунун Кемин районундагы Жел арык айылында 15 жаштагы эркек бала көлгө чөгүп кеткен. Ушул эле күнү Лебединовка айылындагы Чакан ГЭСке 15 жаштагы эркек бала чөгүп кетти. 9 августта Кара Суу районунда Ачы айылында каналга 7 жаштагы бала чөгүп кеткен бойдон табыла элек. Кочкор районунда да 7 август күнү Теңдик айылынан өткөн Чүй дарыясына 7 жаштагы бала агып кетип, ушул күнгө чейин табыла элек. Ала Бука районунда 8 августта Орто Токой суу сактагычында 26 жаштагы эркек киши чөгүп кетип, сөөгү эртеси табылган. Ал эми Өзгүр айылында 3 августта Южный каналына чөгүп кеткен 26 жаштагы эркек кишинин сөөгү дагы эле табыла элек. Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун кеңеши Кыргызстанга 100 миллион доллар насыя берет. Бул тууралуу Россиянын финанс министрлигинин сайтында жазылды. Региондук финансылык механизм катары иш алып барган фонд башка эл аралык каржы институттары жана донорлор менен биргеликте катышуучу мамлекеттерди колдоп келет. Каражат өкмөт менен Улуттук банктын COVID-19 эпидемиясынын экономика, финансы жана социалдык тармактарга тийгизген таасирине каршы күрөшүү программасын ишке ашырууга жумшалат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүү мыйзам долбооруна кол койду. Ага ылайык башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандык чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш деген расмий макамга ээ болот. Аларга тарыхый мекенине визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга, медицина мекемелерин кызмат колдонууга шарт түзүлөт. Кыргызстан менен чектешкен Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кытайдын жарандыгын алган кыргызстандыктарга бул мыйзам иштебейт. Мамлекеттик миграция кызматынын ушул жылдын май айынан карата берген маалыматы боюнча, чет өлкөнүн жарандыгын алган 300 миңдей кыргызстандык бар. Ысык көл облусунун тургундары көпчүлүк учурда жай мезгилинен гана киреше табышат. Бирок быйылкы жылы чет элдик коноктордун жоктугунан улам тургундардын кирешелери жокко эсе. Алардын көпчүлүгү ички туризмде аксап калганын моюнга алышат. Бирок жергиликтүү тургундар ысык көлдүн пайдалуу касиеттери жөнүндө уламыштар жугуштуу вирусту жеңүүгө жардам берет деп ишенишет. Быйыл сезон былтыркыдай эмес, слабыйраак ооруга байланыштуу. Границалардын баары жабык, казактар жок, орустар жок. Өзүбүздөн эле кыргызстандыктар эс алып атат азыр. Мурункудай эмес сезон. Погода да андай эмес. Аномальный жараны унуттук. Быйыл 20 градустан көтөрүлбөйт экен 5 август. Экономикалык сектор менен катар дүйнө жүзү боюнча туризм индустриясы коронавирус пандемиясынан жабыркады. Өзгөчө уникалдуу көлү менен белгилүү Ысык көл облусу жыл сайын жайкы эс алууну каалаган 100 миңдеген туристтерди өзүнө тартат. Бирок быйыл чек аралар жабык болгондуктан Ысык көл кыргызстандыктарга гана ачык. Я верю, здесь все чистые. Мен ишенем, бул жерге келгендер оорулуулар эмес, элдин баары келип жатышат. Мен да келдим. Ну, люди все приезжают. Вот я тоже приехал. Пандемия бизнес чөйрөсүнө чоң зыянын алып келди. Материалдык чыгымдардын эсеби жыл жыйынтыкталганда жарыяланат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, быйыл туризм тармагы 80%га чейин ылдыйлашы мүмкүн. Эпидемиялык абал кичине кырдаалдашып кеткенине байланыштуу элдер да өзүлөрү көп саякатка чыкпай калды да. Эми мына жакындан баштап эле ушул август айынан бир аз оңолгондой көрүнөт. Бирок бул дагы анчалык биз пландаштыргандай деңгээлге жетпейт. Кышкы туризмге багытталган өзүбүздүн пландар боюнча азыр түзүп атабыз. Кайсы тарапта кантип ушул кышкы туризмди жок дегенде сактап калышыбыз керектигин, анын баарын тең бизнес менен дагы бир сыйра талкуулап туруп, анан менин оюмча ушул ведомство аралык бизде түзүм бар. Ошонун алкагында бекитип алып анан иштейбиз. Эксперттер жыл башында туризм тармагындагы окуялардын өнүгүшүнүн 3 сценарийин сунушташкан. Биринчиси акырындап чек аралардын ачылышы июлда башталат. Андан кийин 2020-жылы эл аралык туристтик агым 58%га төмөндөйт. Экинчиси сентябрда инфекциянын жайылышын чектөө боюнча чараларды алып салуу сунушталат.
жана бул учурда саякаттар 7% азаят. Үчүнчү сценарий боюнча эгерде туризм жыл аягына чейин калыбына келбесе, анда туристтердин саны 78%га төмөндөйт. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан окуяларга караганда, үчүнчү сценарий ишке ашырыла баштады. Эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ылайык 7 августта Кыргызстан менен Туркия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен аба каттамдары жанданды. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында, азыр авиатрафик авиакомпаниясы жумасына 2 жолу Бишкек-Стамбул-Бишкек багыты боюнча, хаптасына 1 ирет Бишкек-Анталия-Бишкек багыты боюнча каттамы ишке ашырып жатат. Ошондой эле Түрк аба жолдору жана Pegasus компаниялары Стамбул-Бишкек-Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу каттайт. Fly Dubai авиакомпаниясынын Дубай-Бишкек-Дубай багыты боюнча каттамы жумасына 1 жолу жүргүзүлөт. Жаратылышты таза кармайлы. Мына ушул аталыштагы долбоордун алкагында Чоңалай кырка тоолорунда жайгашкан Ленин чокусунун туристтик аймагында чогулган таштандыларды тазалоо акциясы башталды. Иш-чараны Маданият, Маалымат жана Туризм министрлиги, Ленин чокусу ассоциациясы, жергиликтүү Кашка Суу айыл өкмөтүнүн жетекчилиги менен биргеликте ишке ашырып жатат. Бул 2018-жылы көтөрүлгөн бул вопрос. Бизге ошол туроператорлордун ассоциациясы кайрылган. Ушундай проблема бар деп исследование жүргүзгөн экен да. Ленин чокусу ачылгандан бери бияка альпинисттер чыгып көтөрүлүп, анан мусор ошакта чогула берген экен да. Тетиги Союз мезгилинен бери эч кандай уборка болгон эмес экен да, жакшы. Байке айтып атат, 2008-жылы бир жолу болгон, бирок ал толук мусор чыккан эмес да. Биякта аябай мусор көп экен. Ленин чокусу ассоциациясы Кыргызстандын аймагында, анын ичинде альпинист, туристтер көп келчү жайларда топтолгон таштандыларды тазалоону уюштуруунун жолун издешкен. Алардын айтымында бул иш-чара өлкөдөгү алгачкы пилоттук долбоор. Анын негизинде чокуну таштандыдан арылтуу жана келечекте таштандысыз таза аймак айландыруу иштери жүргүзүлөт. Пик, который в Кыргызстане наиболее Ленин чокусу Кыргызстандагы туристтер эң көп келген жайлардын бири. Жылына миңдеген альпинисттер, туристтер келген чокунун айланасы акыркы жылдары таштандыга толуп кетти. Ушундай кооз жайлардын таштанды таштоочу жайга айланып бараткандыгы кооптондуруп, бул иш-чараны уюштурууга түрткү болду. Долбоор Кыргызстандагы Швейцария жана Германия өлкөлөрүнүн өкмөтүнүн Helvetas уюму, Ага-хан фонду жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан каржыланган. Алардын максаты Кыргызстандагы кооз жайларда айрыкча туристтер келген аймактарды таза сактоого багытталган. Биринчи лагерь менен, ол жердеги нолевой базовый лагерь деп аталат. Ошол лагерден 5 тоннадан 7 тоннага чейинки калган таштандыларды, эски таштандыларды топтоп алып чыгып кетүү. Бул иш-чарага биздин уюм кандай жардам берип атат? Негизинен эл аралык уюм катары бул инициаторлордун келип түшкөн сунушун колдоп берип атабыз. Акчалай каражатынан, анан негизинен ошол акчалык каражатынан. Ленин чокусу Кыргызстандагы Жеңиш чокусунан кийинки эле 3-чү орунда турган эң бийик чокулардын бири болуп саналат. Деңиз деңгээлинен 7134 метр бийиктикте жайгашкан чокуну тазалоо иштери мындан 4 жыл мурун жүргүзүлгөн. Ал эми азыркы тазалоо иштери чокунун 4000 метр бийиктигинен башталат. Естественно, Жөнөкөй тургундардын бийик зоолордо, мөңгүлөрдө таштандыларды жыйноосу кооптуу. Ошол үчүн биз атайын топторго бөлүнүп, алардын коопсуздугун көзөмөлдөйбүз. Каптарга терилген таштандыларды аттар менен алып түшүп таразага тартабыз. Себеби буга акча төлөнүп жатпайбы. Таштандыны жыйноого жергиликтүү тургундар, патриот жаштар тартылган. Демилгечилер кызыктыруу үчүн 1 килограмм таштандыга 40 сом өлчөмүндөгү акча каражатын төлөп берүүнү убадалашкан. Бул жерде дагы акцияга баягы жаштарды тарттык. Алар 18 жаштан 25 жашка чейин. Алардын көпчүлүгүнүн арасында өздөрүнүн патриоттук сезими менен кошулуп атышаттар. Ошондой болсо дагы ошол акция уюштургандардын демилгеси менен аларга дагы килограммга 40 сомдон төлөп беребиз деген кызыктыруу иштери дагы бар. Ушул күндө азыр 20 баланы тартканбыз. Буга чейин да эртең менен 10 атчан чыгып кетишти. Азыр экинчи партиясы дагы жөнөп атышат. Кудай кааласа ал жерде ушул бир жумалык иш менен кетип атышаттар. Ленин чокусунун таштандылардан арылтуу акциясы 8-25 августка чейин болот.
пилоттук долбоордун негизинде ишке ашырылып жаткан иш-чара Кыргызстандын туристтик аймактарында чогулган таштандылардан арылтуу жана жаратылыштык коруктарды жакшыртуу үчүн дагы улантылат. Нурзада Мурзаматова, Шахрух Эминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.